Психологиялык мааниде өзүнө ишеними толук болгон киши гана ийгиликке жете алат. Тактап айтканда, мен дагы дурус адам боло алам, мен дагы адамгерчиликтүү киши боло алам. Диний тил менен айтканда, мен дагы такыба киши боло алам деп өзүнө толук ишенген киши гана мындайча айтканда сапаттуу мусулман боло алат. Сапаттуу мусулман катмары мына ушинтип жаралат. Биздин максатыбыз ошол тарыхтагы кишилерди аябай жогорулатып, өзүнүн оюна келбегендей даражага чыгарып, башкалардын шилекейин агызуу эмес. Бул диндин максаты, мүдөөсү эмес, пайдасы дагы жок. Мунун реалдуулукка дагы туура келбейт. Биздин максатыбыз аларды биздин адамдарыбыздын туура таануусун камсыздоо. Демек, мына ошол биздин өлкөдөгү такыба кишилерге айтат элем, өзгөчө мечитке барган кишилерге айтат элем, мечиттерде жаңырган, биздин кээ бир диний булактарга кирип калган ушул кээ бир аалымдарга, сахабат түшүнүктөрүнө биз ылайык келбей калсак, биз начар адам экенбиз, биз Кудайдын сүйүктүү кулу эмес экенбиз деген бир түшүнүккө кабылууга негиз жок. Сиздер дагы такыба адамсыздар, балким алардан дагы такыбасыздар сиздер. Такыбалык дегенде мен ошол жеке кишинин Кудай менен болгон мамилесин негиз алгым келбейт. Канча намаз окугандыгы, орозо туткандыгы, ажыга баргандыгы, зикир толтургандыгы, Кудайды эстеп ыйлагандыгы ал кишинин өзүнө тиешелүү нерсе. Муну бир такыбалык катары, бир критерий катары көрүү мүмкүн болбойт. Такыба кишинин кишилер менен болгон мамилесинде дагы жакшы сыналат. Себеби ортосуна акчалай же башка кызыкчылыктар түшөт. Мына ошондо канчалык адам өзүнүн кишилигин, адамдык касиетин сактай алат. Мына ошондо канчалык адамгерчиликтүү мамиле кылат. Маселе мына ушунда. Беркиси оңой Кудайга ибадат кылып коюш. Бул азыркы айткан социалдык, коомдук жаатта адам катары мамиле жасоо, адам катары калуу бул оңой нерсе эмес. Андыктан ушундай тарыхты апырткан, мифтештирген, ыйыкташтырган нерселерге ишене бербеңиздер. Сиздер дагы баалуу, ардактуу, Кудайдын сүйүктүү пендесисиздер. Бир аз ката кемчиликтериңиз болсо бул болушу мүмкүн, маанилүү болгон. Муну оңдош керек, түзөш керек. Мына ошентип сиз дагы Кудайдын сүйүктүү пендеси боло алышыңыз мүмкүн. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.